Азыр эми силер келгениңерге уже батырактан иштеп баштады го дейм ата. Информационного окна идет бардак. Кыргызстанда вообще тейлөө начар. Ой, onun болду, түпкө такмет бүтпөй аткандачы. Кызматкерлер жок экен, мына бул жакта. Аны алдын алса болот да тура, монча кишини кезекке тургузбай. Базар коргон паспорт стол. Мына очередь көрсөңөр. Жерде элдер 3 күн күтүп атат очередь. Кечээ силер мактанып аткансыңар Facebook'та. Өзүңүз иштеп, өзүңүз чуркап, мына мен деген азыр кыйратып атам деп. Сондоруңар баягы эле болуп атат, тезделбей эле. Эчтекеси жылыш болгон жок. Снимать чужое лицо. Это не Вы Битте ОМС алыш үчүн 3 күндөн бери очередьте турабыз. Узун кезек, начар кызмат көрсөтүп бүтпөгөн документ, социалдык тармактын колдонуучулары жогоруда көрсөтүлгөн видеолорду жана байма-бай калкты тейлөө борборлорунун ишине нааразы болгон постторду жарыялашат. Ал тургай тейлөө кызматтарынын сапаты начар экенин айткан мемдер да чыгып кеткен. Соңго барыңар эле паспорт же башка документтер үчүн барып көрсөңөр керек. Кыргызстанда алтын, буудай же башка нерсе жок калышы мүмкүн, бирок биздин сондогу кезектер эч качан түгөнбөйт. Бул жакта очерет аябай көптө келгендиктен эртең менен чыгып атканда картошка, рожки, термоздагы чай бардыгын даярдап алып чыгышың керек. Мындан улам поликлиника медиасы эл эң эле көп даттанып, нааразы болгон калкты тейлөө борборлоруна барып, тейлөө кызматынын сапатын текшерип медиа рейд жүргүздү. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Учурда биз Бишкектеги Ленин районуна караштуу Жаш Гвардия бульварында жайгашкан калкты тейлөө кызматында турабыз. Бүгүн поликлиника медиасы бул калкты тейлөө кызматынын сапатын текшерип, медиа рейд жүргүзөт. Мына бул жакта иштөө убактысы жазылуу экен. Дүйшөмбүдөн жума күнгө чейин 12:30-дан 1:30-га чейин тыныгуу экен. Азыр ишине бир кирип байкап көрсөк. Мына калкты тейлөө кызматына ичине киргенде бул жакта аябай көп элдерди күтүп атканын көрсөк болот экен. Мына бул жакта болжол менен 200дөн ашык жаран азыр кезекте турат. Мына бул жакта күтүү залындагы орундуктар калбай калган. Ошондой эле бул жакта дагы орундуктар калбай калган. Бул жакта маалымат алуу үчүн дагы элдер аябай кезекке тургандар аябай көп экен. Азыр биз элдерден сурап көрөбүз. Тейлөө кызматы канчалык деңгээлде болуп атканын жана канчадан бери кезек күтүп отургандардын сурап көрөлү. Бишкектеги Ленин районуна караштуу бул калкты тейлөө борборуна биз түшкө маал барганбыз. Ичине кирип тарта баштаганыбызда эле эртең менен таң атпай келип алып, дагы деле кезегин күтүп отурган жарандар нааразычылыктарын айтып киришти. Ал тургай күтө берип чарчап, отургучка жатып уктап калгандарды да кезиктирдик. Все, вот смотрите, у меня 163 талончик, 12:30 обед будет. Даже по 5 минут я раскидала на каждого человека. 92-й только зайдет в 30 минут. Но я сижу, жду. А вдруг мне повезет? То есть я не знаю. Организованность уже оттуда не идет. Я очень недовольна. По фото и видео вот забиваешь в интернет, гуглишь, успеваю, нет. И вообще по человек планирования. То есть к обеду я должна была вернуться на работу. Я не успеваю. То есть теперь я целый день вот сижу здесь. И после обеда еще не факт, во сколько я попаду. А ребенок у меня до 5 в детском саду. То есть если бы с интернета правильная была бы информация, то есть я успеваю, раскидываю все свои планы, детей закидываю, приезжаю, я бы все успела бы. Сейчас я не успеваю. Ни физически, никак. То есть в интернете совсем по-другому пишут. Вот так, воочию все по-другому. Да. С информационного окна идет бардак. То есть вот это вот, ну вот правильно девушка говорит, неорганизованность. Это все. Ажа сизчи кандай карайсыз тейлөө кызмат кандай экени бул жакта? Негизи эме да, мындай точно айтып атат, организованность жок да. И постоянно морики АСВ деген кабинетте оператор бирөө отурат. Качан келбесең, бирөө отурат да. Можно же поставить двоих, чтобы они быстрее обслуживали. Вот тоже мы отпросили с работы и сидим здесь. Ждем, да? Ушел. Канчадан бери күтүп атасыз? Уже 2 саат болду. 2 саат. Азыр уже обед болуп калат. Обед болуп калат.
кайра жумушка кечип барасың. Эртең дагы сураган. Эртең дагы сураш керек. Ушундай да. Просто операторлар сапаты жай болот. Да, жай. Киргенде жакшы эле карашат, обслуживать этет, просто очередь организованность жок да. Действительно информацияда турасың. Ал жакта бир киши чыгып, мындай бөлүп койсо болот да, ким информация алат, ким мындай турат. Элдер билбей эле тура беришет да, то тияка турушат, то бияка турушат, тура беришет. Билбей эле. Меники 216 номер билбейм качан жетет. Даже айта албайм. Бу жакта операторлордун баары чыгып атпат, обслуживать этиши жакшы эле болмок. Баары чыкпайт турбайбы, организованность жок. Билбейм, айта албайм даже. Мына 210 деп турат, жактараң 70-80-ге жетти. Билбейм, кайсы убакта бүтөт, айта албайм. Теле сапаты негизи өтө начар. Жай болуп атат, аябай анткени операторлордун баары жок бул жерде азыр. Баары чыкпай эле турат. Эгерде баары чыкса жакшы болмок. Билбейм. Күтүп атабыз. Рахым байкесизчи? Жарым күндөн бери күтүп атам, эртеден бери. Жарым күндөн бери? 115-чи очередтен Рабет болуп Пассабеттен кийин элем бар. Бүгүн бүтөт го бүгүн. Теле сапаты негизи кандай экен? Жайда. Жай болот. Жайда. 3 оператор жок. Кал 7 оператор иштейт. Эгер баары толук болгондо тез болот эле. Баары толук болгондо 10 оператор иштесе толук. Yine öğrenmeyin gelip olgam. Oturam şimdi öyle очередь. Olam öyle aybay jay bolup atat очередь. Onda gelgem neverlerime Rabetke жетишип калсак отурабыз. Абеттен кийин да отурат. Болбосо отурабыз, майлы жок нелер ушунча атайын чыгынып келгенден бүгүн бүтүрүп кетели деп. Мындан улам биз эл айтып жаткан начар кызмат көрсөтүүнүн себебин, биз көргөн узун кезектин себебин сурап, Калкты тейлөө борборунун жетекчисинен комментарий алдык. Бирок жетекчи өз сөзүндө узун кезек көйгөйүн алар чече албаарын айтты. Негизи азыр аябай көп экен кишичи бул жакта, 100дөн ашык, 200дөн киши кезекте күтүп отурат да. Негизи эмнеге ушундай кезекке тургандар көп болуп атат? Негизи Калкты тейлөө борборлоруна паспорт алмаштыруу, паспорт алуу, ошондой эле жарандык актыларын алуу маселелери менен жарандар кайрылат. Анан азыр айтып кетсем, мына биздин Ленин районунда жайгашкан Сон 3 борборуна мен республика боюнча эң көп киши кайрылат деп айтсам адашпайм. Анткени бизде бир күн ичинде 1000ден 1,5 чейин киши кайрылат. Анан бизде мыйзам боюнча ылайыктуу өз жашаган, өзү каттоодо турган районуна кайрылбайт да жарандар. Бул Калкты тейлөө борборуна ылайы эле биз Жибек жолу проспектиндеги мурунку Элдорадо соода борборунда жайгашкан Калкты тейлөө борборуна да барып текшерип көрүүнү чечтик. Бул борбордо деле ошол эле көйгөй, бир документ бүтүрө албай таңдан бери кезегин акмалаган жарандар. Маалымат алуу үчүн кезекке турган адамдар бул жакта 4-5 терезе иштейт экен. Бардык жери ушундай тыгын, бардыгы кезекте турат. Кишилер абдан көп. Мына бул жерде документтерди кабыл алуу бөлүмү экен. Бул жакта дагы кишилер абдан көптүгүн көрүүгө болот. Ой, 10 күн болду, документ бүтпөй аткандачы. 10 күндөн бери ушинтип келесиз. 10 күндөн бери ушунда жүрөм, эки балама загранга кетмекпиз. Документ алып атабыз да. Ушундай күнүгө ушундай очередь, күнүгө ушундай каша. Тияна барсаң, тияга отурамыз информация берет, бияна келсең, бияга отурамыз информация берет. Ошол жактан бала китап, бияктан бала китап, бумажный бала китап да просто. Убакыт эч ким түшүнбөйт, эч ким айтпайт, бияка база дейт, тиякта база дейт. Те базасы бир эмес сервери. Райондун сервери бөлөк, булардыкы бөлөк. Вообще каша экен эби анча. Чын. Лучше вообще жапсаса жакшы болмок да чын. Жадам тет, телевизорда айтат, 5 мүнөттө бүтүп берет деп. Каякта 5 мүнөттө онча турат. Канча күндөн бери, 10 күндөн бери иштеген кишидей болуп шага каттап атам күндө. 10 күндөн бери жумушуңуз бүтпөйт. Ооба. Эмне себептен ушундай кезек көп болгондуктанбы? Жок, мен келип заявление таштап кеткем, запрос жибердик деген, келсем запрос жибербептир. Ошон кантип болсун эми 31-нде кел деген, 31-нде келген жокмун, келе албай калып. Анан кечээни келсем запрос кетирбептир деди. Кайра кетирди. Эми азыр кирип чыктым, кайра күтүп туруңуз деди. Билбейм, азыр дагы күтүп турам, кандай эмне дейт азыр.
Кандай ойлойсуз ушундай тейлөөгө? Мен туура эмес эле деп ойлойм, анткени ар бир эле адамдын убактысы деген чектелүү да. Бүтөт деген үмүт менен келсең бир жума күтүп, анан жок запрос кеткен жок деп кайра кетире берсе, бул болбойт да. Бул жакта мына кичинекей балдар менен кезекте турган жарандар да аябай көп экен. Азыр алардан да сурап көрөбүз. Келгенибизге 1 саат. 1 саат болду келгениңизге. Кичинекей бала менен кыйын бекен кезек күткөн? Бир кишини жарым саатты чыгарып атат окшойт булар. Бир киши жарым саатта бир саат абы? Сиздер эмне документ тапшырып келдиңиздер? Mo кызыма метрик алып келгенбиз. 3 күндөн бери ала албай жүрүбүз. Ошо очередте отура, обслуживание начар. 3 күндөн бери кичинекей бала менен келип атасыздар. Ооба. Мамасы келет да, анан бала кошо алып келебиз. Ушундай тейлөөгө кандай карайсыз? Начар, аябай начар. Кыргызстанда вообще эле тейлөө начар. Иштеген сотрудниктер начар иштейт, жай иштейт. Вообще эле начар. 9-дарда келгенбиз да. Саат 9-дан бери кезекте турасыздар. Ооба. Азыр эми силер келгениңерге уже батырактан иштеп баштады го дейм ата. Мен алдымда 16 адам бар да алы. Келгенимде 21 болчу. Азыр эми 30 болуп калды го азыр. Ушундай тейлөөгө кандай карайсыз? Ушундай кишилер көп, кезек көп болуп аткан тейлөөгө. Билбесем, арзакылар иштегениге карайбыз го дейм. Сиздер да кичинекей балдар менен келген турбайсыздар? Ошо күбөлүк алабыз деп келдик. Кыйын бекен кичинекей балдар менен кезек күткөн? Эми кыйын да, мына 9:30-дан бери турабыз. Азыр обедке чыгып кетет, обедтен кийин очередь жетишпейт да. Бизге 41-чи очередь экен. Ошону күтүп турабыз азыр. Тейлөө сапаты кандай деп ойлойсуз? Слабый го. Начар. Мындан улам биз кызматкерлердин жай иштеп жатышканын уккандан кийин ичине кирип көрдүк. Мына ушундай элдердин нааразычылыктарын уккандан кийин азыр биз ичине кирип көрөлү. Ичинде кабыл алуу бөлүмүн байкап карап көрсөк. Мына кабыл алуу бөлүмү, мына бул жакта азыр канча терезе иштеп жатканын байкасак. Бул жерде 1-2ден терезеде кызматкерлер жок экен. Мына бул жакта. Анын аркы жактарда, мына бул жакта дагы 2 эмес 4 орундукта кызматкерлер орунда жок экен. Жарандардын айтымында тейлөө кызматы бир жаранды жарым саатта тейлеп жатыптыр. Азыр биз дагы тейлөө кызматынын жетекчилигинен да комментарий алып көрөбүз. Азыр бул жерде байкасак. Бул жерде мен отурам, руководитель. Сиз жетекчи турбайсызбы? Аны комментарий берип коюңуз бизге. Сиздер берде тартып тигил орундук жок деп атасыз. 6-орун менен 9-10 орундагы делопроизводитель ал азыр эмеге конкурс болуп атат. Катышка, ошо конкурска катышканы кетти. Тест тапшырганы кетти. Бул жердеги 6-дагы ал откомандирован центральный аппаратка, департаментке. 15-орундагы специалист Ленинский райсудта сотко катышып атат. Жарандык актылар боюнча сот процесси болуп, ошого катышып атат. Калгандарынын баары ордунда. Мына бизде суроо мындай да, бул жарандар аз бул жакта 500дөй жаран бар экен да, кезек күтүп атканчы биздин эми болжолдуу түрдө. Тейлөө кызматы эмне үчүн мындай кезекке тургандар көбөйүп атат, созулуп атат, эмне үчүн? Мындай да, аерде 500 адам эмес. Менде кезек менен аз сиздерге көрүп берем, талон менен канча адам көрүп турган. Бир адам жок, болжолдуу түрдө айтканда. Өзү бир адам келсе, бизде коштоп жүргөн 2-3 адам болот. Ошондуктан ичи көп болуп атат. Атат менде канча адам кезекте турганы көрүнүп турат. Мен сиздерге айтып берем точно. Эми баары кызмат көрсөтүп атат. Биз азыр буякты шаштыра албайбыз. Шаштырып туруп бир кагаздын документтин туура эмес жазып берип койсо, эртең ал киши кайра келет. Токой бул жери туура эмес болуп калыптыр деп. Ошондуктан берде
жазып берип аткан документтерди шашпай бериш керек. Аны алдын алса болот да туурабы? Моунча кишини кезекке тургузбай, саат 9-дан бери кезекке тургузбай. Алдын алып кантип алабыз? Чоңуз мындайда кеч коебуз. Мен сизге үмүт койдум. Бизде азыр пин деген бар да, 2 пин. Кээ бир адамдарда 3 пин, 2 пин бар. Соцфонддон бери келаткан да. Ал жаран келмейинче биз аны билбейбиз. Ал жаран бул жерге келгенде билебиз. Жарандыкы 2 пин экен. Же 1 пин болсо жакшы, кирет дагы документти тапшырып кете берет. 2 пинде 2 пин болгон жарандыкка биз деген жанагынтип запроско жооп алып туруп анан комиссияга жиберебиз. Анан комиссия карайт аны. Биз чечпейбиз бу жерде. Биз бу жерден только баягы арызды жөнөтөбүз жарандын. Анан комиссия чечет. Ошондуктан бу жерде ар кандай баягы кызмат көрсөтүүнүн түрлөрү бар. Ошого жараша да. Анан кийин баары эле баягы билбей туруп айта берген туура эмес да. Бул деген калкты тейлөө борборуна 500 жаран кайрылса, алардын 200гө жакыны гана тейленип, жумуштарын бүтүрүп кете алат деген сөз. Элдорадо соода борборундагы калкты тейлөө кызматынын сапатына канааттанбаган биз Чолпон ата көчөсүндөгү калкты тейлөө борборуна жөнөдүк. Деген менен ал жакта дагы бүтпөгөн кезек. Тейлөө кызматынын начар сапаты элди кыйнап салган. Sen ne menен келдиң? Метрикаңа? Метрик алам. Бул мына метрик алам деп, мына ушу бизди ушуга. Больницадан бербей койдур, ушу жерге келип өшүккө туруп. Кече келгенбиз, кече келип ала албай, бүгүн да келди. Бүгүн алабыз албайбыз билбейм, 75-өчтө экенбиз. 74-75 экен. Кечеде кечке өчөт. Кече дагы обедтен келип кечке болуп 60-өчтө болуп кеткенбиз үйгө. Анан кийин бүгүн да келдик, 75 экен, ала албайбыз. Ну да, я вот с утра пришла, и вот по этому зданию я с утра хожу. Пока еще стою, не знаю. Может быть, меня еще куда-нибудь отправят, я не знаю. Вот кто идет, вот говорит, у меня в туалете перед нами люди есть, ждут. И все вот эти в шестой кабинете? Не все, не все. Просто мне только спросить. Я тоже не знаю, спросить нет. Ну, суслик. Негизинен өкмөт калкты тейлөө борборлорунун тейлөө сапатын жакшыртыш үчүн, жеңилдетиш үчүн жылына мамлекеттик бюджеттен 500 миллиондун тегерегинде акча бөлөт. Бирок тейлөө сапаты реалдуулукта жогоруда көрсөтүлүп айтылган деңгээлде калууда. Бул жакта азыр 4, 1, 2, 3, 4 эле кызматкер элдерди тейлейт экен. Бирөө бир орундукта дагы киши жок экен. Кызматкер жок экен. Эшке чыкты. Эшке чыккан жок, ошо эми по работе кирип чыгып атат да бери. Бирок биякта 4-5 эле эме артырбайбыз да, тейлечү. Киши көп экен да, ушу баардыгын. Кызматкерлер жетишпейт экен. Освободите, пожалуйста, ладно? Жалпылап айтканда Бишкекте калкты тейлөө борборлоруна келген жаран бери дегенде 2-3 саат күтүп кезегине жетет. Бирок эң кызыгы кезеги келгенден кийин деле күтүлбөгөн жагдайлар чыгып дагы 2-3 күнгө созулуп, анда да канча бир саат кезекте турат. Эркай Мерикова, Инсан Бакиров, Поликлиника медиасы, Медиарейд программасы.